Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде кайрадан кыргыз тил сабагы. Сабак 2-класстар үчүн. Анда эмесе балдар? Сабакка даярбызбы? Бул сүрөттө силер эмнени көрүп турасыңар балдар? Азаматсыңар, жаныбарлар, Ана силерге жагымдуу маанай жаз келди балдар, Жаздын жаркыраган күнү менен өзүңөрдүн көңүлүңөрдү дагы көтөрүп алгыла балдар. Биз жогоруда айтып өткөн жаныбарлар, булар кандай жаныбарлар балдар, билебизби? Азаматсыңар, дикие животные, кыргыз тилинде жапайы айбанаттар балдар. Жапайы айбанаттар. Бүгүнкү өтө турган темабыз мына ушул жапайы айбанаттар жөнүндө болмокчу балдар. Анда биз Токойго саякатка барып келели балдар. Жапайы айбанаттар кайда жашайт балдар? Жапайы айбанаттар Токойдо жашайт, Алар ээн эркин өздөрүн алып жүрүшөт балдар. Жапайы жаныбарлар кээ бирөөлөрү ысык жерде жашаса, кээ бирөөлөрү тоодо, кээ бирөөлөрү токойдун арасында жашайт, балдар. Мынакей, бул жерде кандай жаныбарларды көрүп турасыңар? Пил, арстан, жолборс, маймыл, элик, жираф. Мынакей балдар. Анда бүгүнкү сабакта силер жапайы жаныбарлар жөнүндө билесиңер. Билим билгичтиктерин, көндүмдөрүн өнүктүрөсүңөр, карама каршы сөздөрдү үйрөнөсүңөр. Жапайы жаныбарларга да кам көрүш керек экендигине тарбияланасыңар. Анда дептер китебибизди алып чыгып, дептерибизге бүгүнкү датаны жазабыз. Жалган Куран айынын 4-ү. Класс иши жапайы айбанаттар. Тема дикие животные. Кыргыз тилинде жапайы айбанаттар. Мынакей балдар, силер жапайы айбанаттардын аттарын кыргыз тилинде кандай аталат экенин билип алгыла. Аю, карышкыр, түлкү, пил, жолборс, арстан. Мынакей балдар, булардан сырткары дагы башка көптөгөн жапайы жаныбарлар бар, балдар. Алар кайсылар? Аркар, маймыл, илбирс, Азаматсыңар. Анда жаңы сөздөрдү эсиңерге туткула. Коркок, жырткыч, жырткыч эмес, куйрук, алсыз. Бул сөздөрдү жаттап алгыла. Бул сөздөр жапайы жаныбарларга тиешелүү сөздөр балдар. Коркок бул трусливый, жырткыч хищник, жырткыч эмес не хищник, куйрук, хвост, алсыз слабый. Анда силер 3-чү көнүгүүдөгү карама каршы маанидеги сөздөрдү тауып, жанына жазабыз. Алсыз, семиз, чоң, түсү кара, жырткыч эмес, узун. Мына балдар, силер мен 2 сөздү көрсөтүп койдум, калган сөздү өз алдыңарча иштейсиңер. Арык, семиз, карама каршы, бири-бирине карама каршы сөздөрдү жазабыз. Күчтүү, алсыз. Эми силер калган сөздөрдү таап жазасыңар. Жырткыч, кичинекей, түсү ак, кыска. 4-чү көнүгүүдө төмөндөгү сөздөр менен сөз айкаштарын түзгүлө дейт. Коркок, жырткыч, жырткыч эмес, күчтүү, алсыз, чоң. Мисалы, коен
кандай жаныбар балдар? Коён коркок, Карышкыр кандай жырткыч жаныбар? Карышкыр жырткыч балдар. Арыстан кандай жаныбар? Арыстан күчтүү, Пил кандай жаныбар? Пил чоң. Мына балдар, силер ушинтип ар бир жаныбардын мүнөздөп сөз айкаштарын түзүп жазсаңар болот. Булар кандай жаныбар экен балдар? Жапайы жаныбарлар, Пил. Пил кандай? Пил чоң, эң күчтүү, эң чоң жаныбар, Пил ысык жерде жашайт балдар. Арстан. Арстандагы бул токой жаныбары, Арстандагы күчтүү бар. Карышкыр, түлкү, мына чөө, жолборс, мынакей балдар, булардын бардыгы жырткычтар балдар, Түшүнүктүү болду, Анда үйгө тапшырма балдар. 5-чи көнүгүүдөгү Илбирс деген текстти окуп, суроолорго жооп бересиңер. Илбирс бул кандай жаныбар экен? Каякта жашайт экен? Мына ушул жөнүндө силер тексттен маалымат аласыңар, кайра жооп жазасыңар. Анда балдар, кийинки сабакка чейин саламатта калгыла.